Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби мугалим Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы, урматтуу, сүйүктүү менен окуучуларым. Аралыктан окутуудагы тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган эч ким, эч нерсе унутулбайт деген темадагы сабагыбызды баштайбыз. Сабактын максаты: ата журтту сүйүү, ата мекенди коргоо ар бир ата уул үчүн ыйык экендигин түшүнөсүңөр. Патриоттук сезимиңерди ойготуу менен эр жүрөктүүлүккө, таазим кыла билүүгө багыт аласыңар. Анда эмесе балдар, сабакка көңүл бурабыз. Согуштун ардагерлери кырчындай жаш куракта, согушта кан кечип төшүн окко тосуп курман болсо, кээ бири жеңиштин желегин желбиретип, өз мекенине кайтып келишкен. Өзүнүн эли, жери үчүн күрөшкөн баатырлардын өлбөс өчпөс эрдиктери элдин түбөлүк үлгүсү болуп, жүрөктүн түбүндө бекем сакталып калмакчы. Улуу ата мекендик согушта өзгөчө эрдик көрсөткөн баатырларга, мекен үчүн жанын аябаган эр жүрөк аталарыбызга таазим кылып эскерип туруу биздин милдетибиз. Тылдагы күжүрмөн эмгек. Согуш мезгилинде Кыргызстандын эли азык-түлүк, кийим-кече жана башка жардамдарды эсептебегенде 93 танк же 186 согуштук самолет жасаганга жеткидей акча каражатын чогултушкан. Андан сырткары кыргыз эли фронтко 195 вагон азык-түлүк, 550 миң жылуу кийим, 38 миңден ашуун жекече посылкаларды жөнөтүшкөн. Блокададагы калган Ленинград шаарында кыргыз эли 1942-1943 жылдары 100 вагондон ашык азык-түлүк жөнөтүшкөн. Кыргызстандын эмгекчилери фашисттик баскынчылардан бошотулган элдерге да көмөк көрсөтүшкөн. Алар үчүн республикабыздын колхоздору жана совхоздору 130 баш бодо мал, кой жана эчкилерди акысыз жөнөтүп турушкан. 1945 жылдын 9 майында Москва убактысы боюнча 21 саат 50 мүнөттө дүйнө жүзүнө бүткүл союздук радионун диктору Игорь Борисович Левинтон улуу жеңишти шаттана: көңүл буруңуздар, Москва сүйлөйт. 1945 жылдын 8 майында Берлинде германиялык жогорку комендантчылыктын өкүлү менен кыңк этпестен жеңилгендиги, багынгандыгы жөнүндөгү актыга кол коюлду. Улуу ата мекендик согушта Совет эли немистик фашисттик баскынчыларга болгон күрөшү жеңиш менен аяктагандыгы, Германиянын бүтүндөй таш-талкандыгы чыкты. Түбөлүк даңк, биздин мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп, өмүрүн кыйышкан баатырлар. Жеңишчил Кызыл армиянын жана Согуш деңиз флотунун жоокерлери жашасын деп жар салат. Согуш учурунда Левинтондун үнү менен ойгонуп, Левинтондун айткан кабарлары менен укташкан көп булуттуу баатырлар Совет элинин кубанычын кучагында батышат. Шаңдуу ырлар, шайыр күлкүлөр. Ошентип советтик армияга кол куушуруп, түбөлүккө башын ийишет. 9 майдын күнү тарыхта жеңиш күнү деп жарыяланган. Демек балдар, 5-Б классын окуучулары өз колдору менен жасаган макеттерине көңүл бурабыз. Таалайбеков Алишердин жасаган макети. Арзыбаева Гаухар. Акынбекова Айжаркындын жасаган макети. Жалпы класс жасап, өз колдору менен жасалган макеттери. Окуучуларыбыздын жеңиш күнүнө карата айтылган
көркөм окууларына көңүл бурабыз. Ушул жыргал биз көргөн ошолордун эмгеги. İzlerinde izler barba Joker'din, izlerinde güldür östü caynağan, Joker basbay taş sular жоголду, Joker ölse Joker tuğdu kayradan. Dünya yüzünü örtalып, kara jalın kaptadı. Ушундай апар күндөрдө уяттан уят эмеспи? Улумдун үйдө жатканы, тыптыш жаткан элиме, душман келип кол салды. Бейбит жаткан жеримде кандуу согуш башталды. Узатышты энелер ыйлап сыздап балдары. Тоодон сороп көл боздоп, убайын жайын жел козгоп, узатып калган селкени, көзүнөн жайып жел козгоп, атасы кеткен бирөөнүн айылына кайра келбеди. Бешикте калган баласы бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок. Тыптыш жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, батыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушу өмүрдү. Кан согушка апалар да барышкан. Өмүрлөрүн тобок элге сабышкан. Жолбош жүрөк жокерлердин жараттарын тааныткан. Медербеков Алан. Арчагул айылында жашаган, өзү 4 тууган болгон, эң улуусу Акынбек чоң атам болгон. Ал 18 жашында согушка барып келбей калган. Тыптыш жаткан элиме душман келип кол салды. Бейбит жаткан жеринде кандуу согуш башталды. Танк алдына тайман бастап барышты. Эл жеп үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 9 май жеңиш күнү Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Бул күнгө жетүү үчүн СССР 27 миллион адамынан ажыраган, 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу, улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Германия менен СССРдин ортосундагы согуш 22 июнда башталып, 1945 жылдын 9 майында СССР жеңишке жеткен. Ал эми экинчи дүйнөлүк согуш 1939 жылдын 1 сентябрында тутанып, 1945 жылдын 2 сентябрында аяктаган. Иосиф Виссарионович Сталин 9 майды жеңиш күнү деп жарыялаган жарлыгын чыгарып, эртең менен саат 6:00 радиодон бүткүл Совет элине жарыяланган. Говорит Москва. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Кыргызстандын эли 131 миң адамга азайган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 1941 жылдын башында Кыргызстанда 1,588 миң адам каттоого алынган. 1946 жылкы каттоодо 1,457 миң адам калган. Согуш майданда жүргөн батырлардан сырткары тылда эмгектенген ар бир кыргызстандык кары жаш деби жеңиш күнүн алып келүүгө салымын кошкон. 30 миңден көбүрөөк кыргызстандыктар өлкөдөн тыштагы аскердик өндүрүш ишканаларына жиберилген. Согуш маалында колхоз-совхоздор коргоо фондуна 74 тоннадайдан 8 тоннадан ашуун эт жана башка азыктарды тапшырып турган. 9 май экинчи дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү болуп саналган. Улуу ата мекендик согуштун бүткөн күнү катары белгиленет.
1941-1945 жылы согушка 365 000 кыргызстандык катышкан. Алардын 115 000 фронттон кайтпай калган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 475 согуш ардагери калды. Мындан туура 1 жыл мурда өлкөдө 647 согуштун ардагери бар болчу. Эл үчүн канын төккөн баатырлардын эрдиги эч качан унутулбайт. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Душман менен алышты. Эч тайманбай биздин баатыр аталар эли бизге жеңиш менен кайтышты.